Эми бул жерде айтып атабыз го, байкалар айтып демекчи, резолюция кабыл алгандан деп, бирок биз негизги бир резолюция кабыл алайын деп ойлогон эмеспиз да. Бул жерде жанагы биринчи максат таанышуу болгондуктан таанышуу үчүн кылайын деп. Анан мунун бир мындай bir политический же бир нерсе жайында мындай жыйын айланып жүрбөйүн деп эле мындай бир резолюция кабыл алайын деген эмеспиз да. Бирок анан бир-эки нерсени башкасы үчүн эмес, өзүбүз үчүн резолюция катары мындай жыйынтык катары мындай ойлондук. Бир ман жазып атасыңбы? Бул жерде көчөгү чыккан сөздөрдөн корутунду катары кайра биздин сөз болуп калат. Бирге колдосоңор ушуну мындай өзүбүзгө жазып койсок болот. Мындай сыртта иштеген жарандарыбызды Кыргызстанда реалдуу экономикалык тартуу үчүн акчалык коомду өстүрүү үчүн бул иштин жүргүзүш үчүн аналитикалык бөлүмдөрдүн түзүлүшү деп. Мындай өзүбүз үчүн ушуга түзгөнгө аракет кылайлы, ушундай кылайлы деп бир мындай чыгарсак болчу да. Мындай түзүлүшүн андай биз чыгарып койгон башкаларды айтпасын, анан сиз кимсиңер мындай 100 киши топтолуп миллион мантан сүйлөдү деп. Мындан экономика министрлигинен бул багытта коомдун түзүлүшү боюнча нормативдик негиздерди карап чыгуусун өтүнүү деп суранды деп. Бирок муну формулировкасын кандай кылып азыр отуруп сүйлөшүп көрөлү, мындай жакыныраак, жеңилирээк кылып. Өркөн жакшылык жою боюнча бир жыл катары ынтымакта болуу, бул айтылып жүргөн нерсе жазып кереги жок. Кыргызстанда өндүрүлгөн товарлар башка өлкөлөргө калыптанып калган бир катар жылдыруу. Бул нерсени өзүбүзгө баягы бизнесмендерге, тышта жүргөн бизнесмендерге сунуш катары биздин өзүбүздө чыгып аткан бренд эмелерди, товарларды ошо жанагы той талкан болсун, шоу болсун, башка өлкөлөрдө таанытууга аракет кылайлы, биздин өлкөбүздүн экономикабызга салымыбыз болсун деп мындай жазсак болчудай. Gerekli jeki tажрыйбаларды эскерип, бул бийлигибизге сунуштарды жаңы деңгээлге чыгаруу. Мен жазып кереги жок болуш керек, баары түшүнүлгөн. Азыркы убакытта диалогдук дүйнөнү тааный турган, окуй ала турган жаңы ишкерлер муну жаратуу. Муну деле баягы чоң досу болуп кетип атат. Башка өлкөлөрдөгү өнөр жайдагы ийгилик тажрыйбаларын өзүбүзгө алуу. Муну деле жазып кереги жок. Мен өзüm doyum айтып атам, сиз айтып коюшуңузга. Темир перде таасиринен чыгыш үчүн темир жол сыяктуу инфраструктураны өнүктүрүүсү зарыл деп. Бул вопрос жана логистический центр боюнча мындай негизи кыргыздар биякта Турцияда логистика боюнча иштегендер көп. Анан эгер ушул баягы логистика жагына Кыргызстандын темир пердеден чыгыш үчүн мындай логистиканы өнүктүрүү болсун, ошого да көбүрөөк көңүл бурайлы кыргыздар деген бизнесмендерге чакыруу болушу мүмкүн да. Ошону жазалы десек жазайын. Мен иш коргоо маселеси мамлекеттик үстөмдүктүн азайтылышы маанилүү. Бирок бир аз мамлекеттин саясатка кириш болуп калбасын, кандай ойлойсуң, кереги жок болуш керек. Кыргызстанда эл аралык ишкерлер коомунун курулуусу, финанстык мүмкүнчүлүктөрдүн жана оригиналдуу идеялардын бир платформасы жолугушуусу үчүн да. Муну кааласак эмдиги жылга калтырсак кандай болот? Результат болуп атат. Былтыр жолуктук эле, быйыл уже болуп атат. Мындай өзгөрүү үчүн эмдиги жылга калтырсак туура болушу керек. Бир өлкөнүн өнүгүүсү үчүн чакан жана орто ишканалардын мааниси чоң болгону үчүн буларды өнүгүүсүнө шарт түзүү. Bunu көчө алмаз айтты эле, биз Турцияда мунун плюстарын көбүрөөк көрдүк да, муну эми негизинен Кыргызстандагы ишкерлер үчүн сунуштоо катары айтсак болот. Бул Кыргызстанда жанагы промзоналарды өнүктүрүү боюнча. Промзона өнүктүрүлсө, ошол шаардын ичинен чыгып өзүнчө бир сектор, мисалы текстильный промзона, запчасти промзонасы деген. Бул эми Азыркы айткан сөзүңүзгө каралчы, 2 жума мурда Бишкекке жашкерлер ассоциациясына Кореяда технопаркты курган кишилер келип, аларды ушул сыяктуу сунуштарды айтып кетишти да. Биз Түштүк Кореядан Кыргызстанга башында Бишкекке технопарктарды уюштуралы депчи. Бул алардын айткан нерсеси деле биздеги азыр сиз окуган биринчи менен жана азыркы айткан нерсеңиз да болуп атат да. Балким сырттагы диаспораларга да бир сунуш катары Кыргызстанда ошондой
Pромзона дейбизби, технопарк дейбизби, бизнес инкубатор дейбизби, ошондой нерселерди, площадкаларды түзгөнгө шарт түзүп берүү деп дагы бир жалпы кененирээк формулировка кылсак. Pромзона технопарктарды өнүктүрүү үчүн бизнесмендерге чакыруу катары. Диаспораларга жана четтеги бизнесмендерге. Инновационный технологияларды, технопарктарды, промзоналарды өнүктүрүү үчүн четтеде жүргөн диаспораларга жана ишкерлерге өнүктүрүүгө көңүл буруу. Ошондо сырттагылардын сиз айткандай бир акчасы той топурларга кетип калат деп атпайбызбы? Алар да ошондой белгилүү бир нерсеге акчасын бошко жатырган болот эле да. Biznesizge öyle görgüzeli de çok oldu. Anan Kırgızistan memleketi mobilizasyon tuğra olası bir nesne Geç projesine yönetiyoruz abi. Çok önemli. Kabul bu. Sebep böyle koyalım. Memleket bunda sındıramazsa koklar. Biraz canan emellerden daha sonuçta bu canan Kore'ye emellerden Japonya'dan diasporalar göz aldığınca bir kabinete tüzük iş projelerinde ayarda Kırgızistan'a sıkmış olsun. Bunu emeğe tezbaymış. Gelecekte bu oturan biznes forumuna çıkartılan sonuçlardı. Memleketin önümüz için sonuçta o hareket kılaydı. Projeleri çıkar, en güzel olmuş olanlar projeleri çıkar, o projeleri memleketin sonuçlaydı. Azrağa tutulmaz mı? Просто аталык федерация жастарды аталды. Өлкөлөр арасы соода баласын оңдоо боюнча иш алып баруу. Эми жазып кереги жокпуз го, колдон сөзүндө болду. Форумдан результаттарды алуу үчүн тематикалык форумдар өткөрүү жана система куруу. Бул жерде биз айтайын дегенибиз, biz başına ayttık bu жылкысы bir тааныш болмады, демек жылкысын дагы кеңейтели, ошону биз Стамбулда өткөрөлү, андан кийин платформа кылып, башка өлкөлөрдө эстафета өткөрөлү. Азыр биз сиздер менен мындай ошо жыйынтык катары айтайлы, ушу келген бизнесмендер, ар кайсы өлкөдөн келген бизнесмендердин каалагандары уюштуруу комитетине кирип, анан ошо ар кайсы өлкөлөрдө сүйлөшүп, тематикалык темаларды сүйлөшүп, эмдиги жылкы форумга белгилүү бир мындай токотер жери болгон мындай темалар боюнча обсуждениялар болот. Анткени биз өзүнүн көргөнүбүз 3 тема даярдадык, 3 темада тоголок болсо каяка тартсаң кете берет тургандай. Бурчу жок. Кийинки форумдарга мындай ушу бурчу болгон, рамкасы белгилүү болгон бир темаларды жолугушуу үчүн ошо сиздерден колуна келген бизнесмендерден ушундай суранайлы. Бул жерде уюштуруу комитетинде эң негизи жана жазуу андай нерсени алып барган Айбек Байкебиз бар, ал келип сүйлөйт алдагы. Мондай жиберсең жакшы болот деп. Ошол жака жазышканда мен да кошулам деп жазып койсоң, анан биз мондай ойлонуп атабыз деп жиберип турсак, силер дагы жок, биз ушул жакта бир бизнесмен менен сүйлөштүк. Bizler bir yakta bizimde monday talkılaylı oturttuk. Ошондон Москвадан мындай идея келди, Питерден мындай келди, Пекинден мындай келди, Лондондон мындай келди деп ошолорду карап анан белгилүү рамка коюп, анан эки жыл чогулуш ошондой кылсак туура болчу деп ойлойм. Башка өлкөлөрдө иш жүргүзүү шарттары жөнүндөгү маалыматтарды сайтка коюу. Бул нерсени ошо жана контакт этип, келгендердин баарына сураса, info bizforum bizforum.kg.org деп сайт веб-сайт бар, ошого бул информацияны коюп койсоңор деп жиберсеңер, ошону мен карап туруп анан ошону
дагы мындай веб страница дагы жандуураак боло тургандай бизде ушундай депчи мисалы үчүн Москвада Россияда бөлмө болушу мүмкүн, бирок анын ичинде Москвада башкачараак болушу мүмкүн. Болсо Питерде башкача болушу мүмкүн. Бул жерде мисалы үчүн Стамбулда Турцияда азыр мисалы үчүн Стамбулда иш ачам десең башкача, региондарда ачам десең башкача шарт болот. Ошол жактагы бизде ушундай деп берип коюп турсаңар, ошону биз койсок жакшы болот эле. Силердин өтүнүч келгениңерден. Кыргызстанда нормативдик негизги өндүрүш жана экспорт мүмкүнчүлүктөрүн жаратуу. Бул деле мамлекеттик көмөк болуп келет, мындай озук болуп келет. Экспорт иш-чараларында диаспоралардын мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу. Кандай деп жазсак болот? Ошо форумду мындан кийин азыр форум жөн эле жана бизнес форум жанагы веб барактасы азыркы жөн эле мындай бош турат, атайын бош болуп калтырып толтурган жокпуз үчүнчү программаны мындай коюп, ошолорду бояка мондай коюп, бул теманы коелу, бояка мондай коюп, бул сунушту коелу деп жазсаңар, ошо инфо менен кызматташып жана жазышып ошо коюп турсак жакшы болот дедим. Ошол сайт мындан кийинки жанагы ошо бизнес форумдарга платформа болсун деп биз сайт коюп атабыз. Аны ошо эмдиги жылга чейин, эки форумга чейин биздин биякта уюштуруу тобу ошону алып барсын. Андан кийинкисине мен алдым дегенде, эмдиги жылдан баштап мен алдым дегенде ошого өткөзүп беребиз да. Муну сен ал, мындан кийин сен алып бар депчи. Диаспоралар менен бирге соода өкүнчүлүктөрүн ачуу маселесин кароо. Бул деле мындай эртерээк болуп калат го дейм да, мындай сунуш катарында. Бул жерде баягы айтышпасын, бизнесмендер чогуу алып диаспораларда вопростарды решать этпей эле депчи. Кыскара эле нерсе кылсак деп, анан ой пикирлеринерди өзүңөрдү айтсаңар, ушул көчөнүн ушусу деп айтылды. Андан башка дагы кандай немелер бар, ойлор бар, айтып берсиңер. Сын көп болот, анан сын айтылганда ошо сынга туруштук бере ала тургандай сунуштарды жооп эме болушу керек деп ойлойм. Бизнес форумда, бизнес çalışmaları nedenimiz buluşmadı. Нам burada kadar diaspora üzerinde söz veriyorlar. Burada diaspora konduğu bir olay var. Konduğu yine biznes değil. Araştırmak ise kandı oluyor. Konuşan arkadaşlar çalışıyorlar. Değil mi? Çocuğun yaşına ulaşmışsa, yaşı yolunu bilmezse. Mesela her bir ülkeden geldi de atamaz. Teşhir fabrikatör üstün gelip de Amerika'dan kaç kişi geldi? 2 kişi geldi. Rusya'da kaç kişi geldi? 5-6 kişi geldi. Başka ülkeden kim var? Kıtay'dan 1 kişi. Başka ülkeden kim var? Ukrayna'dan 1 kişi var. Ülke var. Başka ülkeden? Kim? Kırgızistan'dan var. Kazakistan'dan? Kim var Kazakistan'dan? 1 kişi var. Başka yok Kıtır'a.
Ошон үчүн мен мындай сунуш бердим да. Диаспора иши бул бир жол деп койсок болот бизгечи. Мүмкүнчүлүктүн баштарында, жардамчысы да. Эмне дегенде бул некоммерческий организация да. Мунун алдында көп нерсе кылса болот. Бирок мындай уюмдар бар. Некоммерческий бизнесмендердин эмесин уюмду түшүп кеткен. Бул ар бир өлкөдө мисалы сунуштугунда. Мисалы бул Казакстанда болсо болот. Казакстанда болуп, Казакстанда ошо бизнесмендердин башын бириктиришиңиз да керек. Ал жерде мисалы эме да, көптөгөн бизнесмендер бар. Ошолорду бириктирип, сиздер некоммерческий организация түзгөндө болот. Мисалы, ошондой да. Россияда бизде ошондой эле түзсөк болот. Өткөндө деген жана мекемдештер тургузачы. Ушул жөнүндө эле сөз болду. Да жана Айбек ага чоң туш келгенде мындай федерация болду, конфедерация болду, мындай чоң болду. Биз регионально башка нерсе. Эми азыр ушунда бүтүп коеюн. Бирок бунун эмне бир эмеси бар. Некоммерческий организация дейинчи. Бизнесмендер некоммерческий организация болду. Бул өкмөттө какой-то бир колдойт да, бир жана өзүнчө болсо. Ошондой эми алып кетишке байланыштуу да, ким алып кетет аны. Анан кийин фонд уюм дегенде биз мисалы Москвада канча Кыргызстанда бир проблема болуп атканда чогулабыз да. Ал жерде бизнесмендер чогулбайт. Бизнесмендер өз иши менен элек, акча табуу менен элек, үй куруу менен элек, башка менен элек эч качан мындай чогулушпайт, келбейт. Ошон үчүн бул бизнесмендердин башын бириктириш үчүн ошо некоммерческий баары бизнесмендердин уюмун турушубуз керек. Ар бир өлкөдө, бул Америкада болсун, Казакстанда болсун, Украинада болсун, башка өлкөдө. Анан ошондо ошолор менен кошо, анан диаспора менен кошо бириксе, ана тыгыз байланыштуу болот дейм. Бюджет burada karşılığız anketi ve uyumadan, gayri uyumadan, uyum değerinden biznesmenler uyumlu gereği çok. Bu yüzden bizim diasporadan anketi, diasporanın içinde şöyle biznesmenler klubu var. O ne klub? Klubların çok olduğunda var. Yardım beri üçünden dışında da sözünüz oturup süreç oturgan emelerimiz var. Şu klubumuz hükümet olur. Biz bu da aytayotgan 50 yıllık эмеге чогулушка келерде деп атабыз. Мен ошо организация эме болойм, анда уюштуруу комитетинде мен да кирейин. Менин да тааныш бизнесмендерим бар. Мен ошолор менен сүйлөшөйүн, ошолор сунуштарын айтып көрөйүн деп эле уюмдашуу кылбай эле. Уюмдашуу десек биз мисалы үчүн биз каршыбыз, мисалы үчүн мен кайра бир уюмдашуудан кайра бир уюмдашуу деген нерсеге каршыбыз. Ушундай дегенде чогулуш керек, ал баягы уюм кылган болбойт. Тем более бизнесмендер уюмдашуу деген нерсени жаман көрүшөт да. Россия алтарында олардын болушу мүмкүн. Эме бул круглый столдун демирчиси мен болчумун азыр. Модераторубуз просто. Бияк саясатташып кетти да кичине. Жок. Биз саясаттан алысыраак болушубуз керек. Биз бизнес дегенде мына колуңарда кармап турган журналдачы ушул чыгып аткан продукциянын баары бар. Мындайча айтып берейинчи кичине бизнес түрүндөчү. Если желающие болсо, пожалуйста, азыр мына отдельно отуруп алып туруп, ушул темада сүйлөшөлү. Мен өзүмдүн сунушумда, анан дагы бир эме, бул жерде мына саналуу мамлекеттен келип атабыз да. Эгерде мына оргкомитеттин эмесине да дальнейший иштегенде эгерде ошондой дальнейший иш ошондой эмеде алып барсаңар, Кореяда көп, Японияда көп, Австралияда көп, Канадада көп. Ошолордун баарын созвать этсек, арасында мына баягы келген мына эмеден Монреалдан келип туруп, эмеден Квебекти Монреалдан. Юрист байке келди да, ошол, пожалуйста, давайте юридический эмеңерди мен эметип берейин деди, поддержка кылчы Америкадан. Анан возможно ошондой да, азыр мен мисалы үчүн юридический эмелер вопросторум бар болот эле өзүмдүн бизнесим жагынанчы. Ошон үчүн муну только надо так понять, да, это бизнес-форум, только бизнесный направление гана. Ну и соответственно там биз ойлорубузду айтабыз, жанагындай круглый столдор анан да көбүрөөк болуш керек да. Мен оюмча келе калбай, мен өзүм кечигип калдым кечип койгула. Но ушундай круглый столдор көбүрөөк болуш керек да. Биз
көбүрөөк информация обмен кылышыбыз керек да. Вот хотим что-то бир жак направлениеде ушундан эме алыш үчүнчү. Эртеңки күнү ушул жерде отурганыбыздын 5-өөбүз ушул направление менен иштеп кетсек, ошонун баары плодотворный болсо, блин, анда бул эртеңки күнү дагы 20 болот да, туурабы? Вот ушундай түрүндө дегенде, анан ошол жерден оргкомитетке, пожалуйста, дагы башка жактардан көбүрөөк толтура. Егер партияны оргкомитетке кирет болсоңдар, өзүңүз да киресиздер мындай просто. Кыргыз Кореядан, Япониядан. Жок, эми баарынан берилди да, мына эч кимге мындай чакырып кеткен жок да, айтылды. Мына эч кимге чакырып кеткен жок. Бизнесмен деген мындай, эгер бул жерде выгода таба турган болсо келет. Выгода жок болсо келбейт. Ошондой нерсе болуш керек. Бул жерде отуруп мындай полемика кылган, тигине кылайлы, анан Кыргызстандын өнүктүрүлгөн, анан мындай ар ким мындай негизгиси мындай өзүнө выгода табыла тургандай, бир польза табыла тургандай болуп келиш керек. Анткени баардык өз расход менен келип атат, өз жаратканасы өз төлөп атат, баардык кылып атат, анан ошол жерден бир выгода плюс таап кетпесе, бул бизнес форум деп атабай эле коюш керек. Мындай диаспоралар чогулушкан ушундай организация болуп атат. Ошон үчүн да ошол жагына көбүрөөк карайлы, мындай чоң мындай нерселер сүйлөшпөйлөр, мындай мен бул ишти кылам, кимге деп иштешим керек. Мен өзүм могумун таанытып, анан ошол жерден таанышып барып иш кылып кетсин деген бир платформа да. Муну эмеге айландырып ойлойм диаспора. Биз кечирип койгондай биз ошо бизнес форум аркалында өзүбүздүн колубузда таанытып алайлы деп чыгырдык. Бирок муну ойлобогон да мындай баягы диаспоралар вопросторун эме чечейли депчи. Кеңеш kesken барлығы айтты. Барлығымызға başlasa. Өзім Москвадан атын Бағыт Бапанов, Нурден компаниямыз бар. Көпшіліктен істейміз. Газетамыз бар, және басқа işler. Дағы айтты тұрған бір сұнышы бар. Мынауы бізге бірісі жетпеген болып тұрады да. Бизнестерде біз келдік, бірімізден оқыт алдық. Бірақ бізге да бір сұныштар, бизнес проекттер керек, мүмкін болса. Мысалы, Турцияда көптеген завод фабрикалар шығарған, пекарня бар, Қырғызстанда керекті, жоқшы башқа өлкеге керекті көп өнер жайлар бар да. Егер мүмкін болса, ошолорго айтып, кичине 5 минуттық, 10 минуттық бір бизнес проектімізге сұныш болса. Мысалы, мен bir oyun vardı ya, pekkanlarına bir ilk söyledim, çoğu vakit olunca sergin aydalan çok mu, genç akan çok mu diye getirdim. Eğer şonda bir olmasa 5-10 minutlik numara koysa bardığına çok sabah. Çünkü ben aydalayım. Pek bulacak da Türkiye'de şonu çıkargan önercay. Mesela pekkandan çıkargan önercay var mı hiç be? Pekkanı var mı? Şonu bizge sunuş kısa deyin de, mesela kim olsa bir kavlaşı mümkün. Tek söz turalı, şeye turalı, mesela 5-10 minuttan beri numaranızı tanıtsa жақсы olur diye diyorlar. Мындай нерсени ойлогонубузда башкача айтып койдум. Тускон деген бияк организация, ошо Тускондун форматын көрөлүгү, кылайлыбы деп жолсуз жанакы отурдукко тегерегине барып оштуруп атат. Ошол жака дагы мындай түрк фирмалар өзүн таанытам дегендер болсо чыкырайлыбы деп. Бирок мындай ойлоп көрүп туруп биринчиси болуп аткандан кийин, анан кыргыздар деп аткандан кийин, анан башкалар чыкырбай өзү кылайлы деп. Эгер келечекте мындай ушундай кылайлы, бул секторлор боюнча тандап турган фирмалар болсо келсин, муну таанытып турган болсо келсин деп. Эгер мындай ошо 1 жыл бар атышыбызда, ошо 1 жыл ичинде бул мен мындай инициация деп атат, ошол боюнча фирмалар келе турган болсо, жалгыз эле кыргыз болбосун, башка болсо таап койгон презентациялар дегендер болсо келсин таанышайлы десеңер, аны кылсак болот. Бирок бул жолкусунда анда сиз ойлогон айткан нерсени ойлогонбуз, бирок мындай эме кылган жокпуз, туура көргөн жокпуз. Анткени биринчи жолу болуп атат, кыргызстандыкы анан дагы бир нерсени кыргызча кылайлы дедик, анан ошон үчүн көп эме кылган жокпуз да, мындай чыкырган жокпуз. Анан мындай чыкырса көп эле фирмалар биз келели, биз өзүбүздү таанытайлы, тааныталайлы дегендер болду, бирок аны караган жокпуз да. Алмаз атым, кечеден бери көпчүлүк таанышкандык, Алмаз Мусабаев, Бишкектен келдим. Бул жерде суроо туруп атпайбы? Коомчулук, жумуш, анан бизнес деп. Мен ойлойм, бул экөөнү бири-биринен бөлөк карабаш керек. Экөөнү бирге эле караш керек. Бул кошумча түзүлгөн мүмкүнчүлүк деп ушундай карайм да.
анан диаспоралар ортосундагы мамиле деген дагы сөз көп болуп атат. Ушулардын азыр бул жерде отуруп берсек, ар кандай сөздөр биринин артынан бири чыгып берет да, анан чечилбей ар кимдин ою ар жакта тура берет. Ошонун баардыгын бир нукка салып, бир ойго келтириш үчүн, мисалы үчүн бир бизнес форум биринчи жолу, мына максат таанышуу болот. А эндиги жылы кандай максат болот? Ошондуктан мен сунуш берем. Ушул атайын топ түзүлөбү, жагандайдыр деңгээлде ушул жердеги Айбек мырзанын жигиттери топтолуп, биринчи кандай баалуулуктарды алдыга коебуз? Ценность. Кандай баалуулуктарды алдыга коебуз? Ошол баалуулуктар менен ошол баалуулуктарга жетүү үчүн анын кадамдарды, максаттарды белгилеп, ошого жараша иш алып бара берсек, ошондо бул жердеги келген адамдар биринчи кезекте мисалы үчүн бизнеске пайда табам, карым-катнаш түзөм, же болбосо жанагы айтылып атат, мен кыргыз тилин унуткум келбейт, мен бала чакам, балдарым келечекте мен кыргызмын деген наамды көтөрүп жүргүсү келет деген ошондой баалуулуктарды белгилеп атса, анан эндиги жылы ошол регистрация, интернетте регистрация болуп, азыр заманды билебиз баардыгыбыз, интернетте регистрация болгондо ошого кызыккан, ошо баалуулукка кызыккан бизнесмендер анан өзүнөн өзү келе барат. Бул биринчиси. Анан ошондой дагы ишке кызыктырып арттырыш үчүн бир мындай интернет пайда болуп калды баардыгы. Ошол жерде мен сунуш беретим, кандайдыр бир деңгээлде атайын рубрика деп айталычы, же болбосо бир бөлүкчө, раздел, бир ийгиликтүү тарыхча. Мына бул жерде азыркы атап кеткенде чоң мамлекеттен келген адамдар бар экен, башынан өткөргөн кыйынчылыгы бар, бир ийгиликке жетишкендиги бар. Кече бир жигит абдан соң сөз айтты, мен 5 жыл, 6 жылдан бери үйрөнгөн өнөрүмдү, билимимди мен бөлөк-бөлөк үйрөткүм келет дейт. Мынакей ошентип кыргыздар чын-чынына келгенде бири-бирине үйрөткүсү келе турган бир сонун тарыхчасы бар. Ошол жерге жайгаштырып берсе, өзүнчө биз бул келечекте бул коомдун аркасынан колдоочулар дагы, демөөрчүлөр дагы, арабыздан демөөрчүлөр да пайда болуп калышы мүмкүн. Ушул чындап эле кыргызчылыкты өнүктүрөм, ушул колдойм дегендердичи. Ошол катышуучулардын дагы өзүнчө кандайдыр бир деңгээлде портрети белгилүү болуп турат. Ким келечекте келет, ким келбейт, ким сиз жана Москвадан келгенде айтып атпайсызбы, бизнесмендер алар келбейт бурушкуда. Туура бул жерде келбегенде эч качан жолдоп чакыра албайбыз. А биз чакырыш үчүн мен дагы сөз жыйынтыктарында жана сөзүмдү кайталап кетейин. Эң негизги баалуулуктарды, максаттарды белгилеп койсок, сөз кыска, нуска ошол багытта иштөө керек.